биз мамлекет азыр бирдиктүү башкаруу менен өнүгүү жолуна түшүп алдыга карай кадам шилтеп атабыз. Ошондуктан учурдагы конституция өзүнүн миссиясын аткарып атат. Ошол бизде элдин өзүнүн көпчүлүк элдин тандоосу менен президенттик башкарууда мамлекеттин өз башкаруу системасы өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Элдин жашоосуна да абдан жакшы өнүгүүлөр өсүүлөр болуп жатат. Өзүбүз билебиз, мына 21 жылдан бери биздин бюджетибиз алганда эле 170 миллиарддан бүгүнкү күндө 600 миллиардка жетип калды. Көптөгөн көп жылдан бери чечилбей жаткан көйгөйлөр алдыга жылды. Ошол эле социалдык объектилер болобу же инфраструктуралар болобу, жолбу, таза суубу баардыгы тең бүгүнкү күндө толук камды иштеп жатат. Көп жылдан бери, 10-15 жылдан бери баягы башталып калып курулуштары жүрбөй жаткан курулуштун баары мына 2 жылдан бери министрлер кабинети аягына чыгарып, жаңыдагы ушундай социалдык объектилерди, мектеп, больница, жол, таза суу баардыгы тең толук камды иштер жүрүп жатат. Бул бир команда иштегендин жыйынтыгы деп ойлойм. Мына конституцияны кабыл алганыбыздан баштап кынтыксыз иш алып барып атабыз. Кудай буюрса конституцияны бузбаганга аракет кылып атабыз. Бузула турган моменттери келип атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бирок ага жол бербей конституцияны каттык иш алып барганга мындай аракет кылып колубуздан келишинче ошол конституцияга сотуу тутканга аракет кылып жатабыз. 50 тоннадан ашык алтын боло элек эле. Эч качан өмүр бою. Бүгүн болсо ошол жетишкендик жетип, ошонун негизинде биз четинен колдонуп жатабыз. Биздин ушу мамлекетибиз коркпой, үркпөй туруп кредиттерди алса болот деген сөз. Ошон үчүн биз кредиттерди бүгүн алып атабыз. Мурдагы Аскар Акаевич башкарып жүргөн кездеги кредиттин дайындары жок болуп кеткен да негизи иштер болбойчу. Бүгүн болсо биз иштерин көрүп атабыз. Жаңы конституциябыз туура кабыл алынды, анан өзүнүн жемиштерин берип жатат. Президент үчүн эмес же башка үчүн эмес, именно жалпы эл үчүн. Ошол үчүн конституцияны аткарыш бул элдин колунда. Ал эмнеде? Эгерде мен депутат катары жакпаймбы, конституцияда жазылып турат. Сен шайлагын. Өзүңө жаккан депутатты шайлайсың, ал депутат сага жаккан мыйзамдарды кабыл алып берет. Анан кийин ошол эле конституцияга өзгөртүп берет, сага керектүү. Туура эмес башка бирөөнү шайласаң, анда күнөө сенде. Бүгүнкү күндө муну көрдүңөрбү? Жоопкерчилик бир адамда. Ошол эле мэр бүгүн коркпостон кээ бир көчөдөгү павильондорду бузуп атпайбы? Эмне үчүн? Билет, что жоопкерчиликти президент өзүнө алды. Мурунку конституция менен келгенде андай жоопкерчиликти алган жок. Сен бар буз, бирок сенин жоопкерчилик сенин мойнуңда дегенде, ошонун баары жасалынбай, кылынбай кылып турган да. Жеке депутат катары, эл өкүлү катары сизге суроо узатайын. Мыйзам чыгарууда, мыйзамды колдоодо жоопкерчилигиңиз тууралуу сурагым келип атат. Негизи бир мыйзам долбоору кабылданып атканда сиз иликтейсизби же болбосо жалпынын ою менен эле добуш берип коесузбу? Эми өзүңүздөр көргөндөй ар бир жалпы жыйындарда бир 10-15тен 20га чейинки мыйзам долбоорлор келет да. Ар бир мыйзамды дыкаттык карап мындай командабыз менен иш алып барганга аракет кылып атабыз да. Себеби дегенде ар кандай ратификациялар келип атат. Ар кандай мынакей өзүңүздөр жакында эле чек ара маселеси болду. Андан мурун дагы казино маселелери болду. Ушундай маселелер абдан көп келип атат. Ошо элибизге, журтубузга ошол мыйзамдар, иштей турган мыйзамдарды баягы колдоого аракет кылып атабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей көп мыйзамдар бар, элге баягы кызмат кылбайт да. Ошон үчүн биз ошо элге иштей турган мыйзамдарды колдоого аракет кылып атабыз. Ар бир мыйзамды дыкаттык караганга аракет кылабыз. Себеби дегенде бул биздин мыйзамыбыз, биздин элибиз ушул мыйзам менен жашап, ушул менен өнүгөт деген ойдомун.